Assalamu alaikum, hurmatly kırgızstandar, kırgız elim. Keçe 1-2 günden beri şu talkuu Adaxam Admarovдун үйүнөн $150.000 акча табылыптыр. $150.000 акча. $150.000 деген азыр бир коммерсант же болбосо бир жакшыраак фермер же бир мындай эле базарга чыккан адамдын үйүнөн $150.000 жөнүнө чыгат азыр. Биринчиден, анан экинчиден ушул $150.000 менен мына урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кадымшек Кыдыршаевич өзүңөрдүн бийлигиңерди, өзүңөрдүн бийлигиңерди өзүңөрдү вообще паска этип атасыңар. Бул менен өтө силер алигине слабыйлыгыңарды көрсөтүп атасыңар да. Силердин колуңарда эбегей чоң бийлик турат азыр. Президенттик башкаруу биздин Кыргызстанда. Силерди кет деген эч ким жок, силер иштебей атасыңар деген эч ким жок. Сонун иштеп атасыңар. Ишти кыла бергиле. Не көңүл буруп ошо Adaxam Admaровдун ошо үйүнөн $150.000 тапты деп реклама кылып, эми уят деп эле уят нерсе бул. Бийликке чоң 7 миллион калк бар элди башкарып турган президентке, мына Кадымшек Кыдыршаевичке силерди ошондорду чыгарып, ошо YouTubeга чыгарып, силерди шерменде кылып, уят кылып атат силерди, ошолор. Силерди мындай айтканда жарга түртүп баратат ошолор. Аркаңыздагы адамдар. Ушундай кылсак сонун болот, элге жаман көрсөтөбүз Adaxam Admarov деп. Adaxam Admarovдун жаман көрсөтсөң, жаман көрсөтпөсөң болду. Силер 20 жыл, 30 жыл бийликти бербейсиңер. Ого чейин Adaxam Admarov жок болот. Эми ошо бир киши таза иштеп ушунча келатат деп ойлойм да мен. Ар дайым чындыкты айтып, ар бийликтин келген сайын чындыкты айтам деп жаман көрүнүшөт элдин бардыгына. Уят эми ушу кылганыңар. Вообще тур эмес ушу койгула. Ушу силерди жөнүнө ошо аркаңардагы баягы эмелер жарга түтө турганда түтөт да. Уят эми ушул $150.000 үчүн ошону алып барып камап, үйүн тинтүүгө алып, уят бул кылганыңар вообще тур эмес. Уят деп ойлонгула. Уят. $150 чыгат, миллион доллар чыгат керек болсо. Чиновниктер, эски чиновниктердин бүт үйлөрүн текшерилеген. Банктарга салып койгон, башка мамлекетте швейцарский банктарга салып койгон акчалар бар. Мурунку бийликте жүргөндөрдүн.